Ушул Кабылан командасын жеңип алгандыгын айта кетсек болот. Эми бүгүнкү беттеште жарым финалдык баскычка болгон иш-аракетин тараптар көрсөтүүгө даяр. Эки команданын оюнуна жалпыңыздарды чакырып өтмөкчүбүз. Жаш күч бул Баткен облусунун өкүлдөрү жалаң жаш оюнчулардан куралган команда экендигин айта кетсек болот. Ал эми Кара Буура Талас облусунун өкүлдөрү буга чейин дагы өздөрүн көрсөтүп келген командалардын бири. Жаш күч болсо ушундай алгачкы кадамын жасап жаткан командалардын катарында десек дагы болчудай. Буга чейинки Нооруз майрамына карата уюштурулган мелдеште дагы жаш күч ойногон. Ал жактан эми байгелүү орундарга жетишкен эмес. Бирок ошентсе дагы жакшы бир максат менен бул мелдешке келип отурган мезгили. Кызматыңыздарда бул беттеште мен Зыйрат Эсенбай болмокчумун. Мындан башка дагы бир алдыда оюн бар экендигин айта кетсек болчудай. Кайрадан эле биринчи лиганын алкагындагы оюн жүрөт. Андыктан эч кимди экрандан алыстабаңыздар демекчибиз. Чындыгында кызыктуу деңгээлдеги оюндар дагы да болсо бар. Ат башы менен Кыран кече күнү ойногондугун айта кетсек болот. Ат башы командасы чындыгында алдыда оюн жүргүзөт. Алар Аракет командасына каршы ойной тургандыгын айта кетсек болчудай. Ушундай беттештер бар. Анда эмесе биз азыркы ойноп жаткан эки команданын курамын тааныштыруу менен баштасак болот. Биринчи катар саны менен жаш күч командасында Эламан Миңбаев оюн жүргүзөт чагылган менен. Экинчи Баяман Муралим уулу Исфайрам минген аты. Үчүнчү Санжар Батырбек уулу Мамалакты минип жүрөт. Төртүнчү Котман Бакыт уулу Кашка менен. Бешинчи Улукбек Майлыбашев. Өзүңүздөр билгендей ошол эле белгилүү улакчылардын бири Ташы Майлыбашевдин иниси экендигин айта кетсек болчудай. Карагулжа аргымагын минип жүргөн улакчы. 6-чы Бекболсун Алтынбек уулу Эркет Тору менен оюн жүргүзүп жүргөн мезгили. Жана ошондой эле андан сырткары 7-чи Адилет Мамасали уулу минген аты Комбат. 8-чи Байботон Абдурашид уулу Лига аргымагы менен. Андан сырткары 9-чу Кайратбек Дүйшөбай уулу Айдарчик менен. 10-чу Айтмерек Сейитказы уулу Найман менен. 11-чи Бакай Султан уулу Тайсан менен. 12-чи Ильяз Эсенаман уулу Байгараны минип алган жаш оюнчулардын бири. Жана ошондой эле Кара Буура командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи Бактияр Жабагиев Барсты минип жүрөт. Экинчи Фархат Супатаев Генерал менен. Үчүнчү Кубат Абдыбапов Терминатор аргымагы менен. 4-чү Басылбек Асанов Торпеданы минип жүрөт. 5-чи Орозбек Бөдөшов Көк Шрам. Жана 6-чы Эрлан Эшенкул уулу Мандук. 7-чи Орозбек Эркинбаев Тайсан. 8-чи Данияр Искендеров Острый. 9-чу Фархат Абаскан уулу Абрек. 10-чу Дастан Бауырбеков Чавалекей. 11-чи Кубаныч Кеңешбеков Миллион. Жана 12-чи Кошчубай Илис уулу борборлук бөлүккө чыга турган оюнчу Хусейн Гөк аттуу аргымакты минген оюнчу. Эки команда чабуулдарын баштады. Демек оюнга алгачкы салымды алып келүүгө даяр. Бул командадан эми фавориттикти биз Кара Буура командасына берсек болчудай, бирок оюндон жүрүшүндө алар далилдей алабы? Ошол дагы башкы суроо. Анткени Нооруз мелдешинде чыккан жаш күч командасы башка, азыркы жаш күч башка экендигин дагы биз буга чейинки алардын атыл командасына каршы болгон беттешинде көрө алдык. Чындыгында жаш күч командасынын аргымактары күчтүү. Ал эми Кара Буура командасынын оюнчулары тажрыйбалуу экендигин айта кетсек болчудай. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар командалардын. Андыктан кимиси ийгиликтүү болот, аны 1 сааттык оюн көрсөтөт. Ошондуктан улам көгүлтөр экрандын жанына жалпыңыздарды чакырып өтөбүз. Алгачкы аракеттер башталды. Жекелер дагы орун алгандыгын көрдүк. Азыр эми командалардын эңип алууга бири-биринен ушул биринчи болуп булакка жетүү аракети жасалып жаткан мезгили. Жерден илип кетүүгө жаш күч командасы жетише алды. Жакшы чабуулду алар уюштурууга үлгүрөбү. Адилет Мамасали уулу улак менен сол такымда бекен басып алгандыгын көрүүбүз. Жана алдыны көздөй
жол издеп жатқан мезгілі. Адилет Мамасали ұлы Камба тарғамағы менен өткөріп беріну ясайбы. Жанында Айтмерек Сейтқазы ұлы Найман менен ойын жүргізген. Жанандан ары жан талашып ойынып жатты. Бұлақты жерге чіріп жібергендігін көрдік. Bir оғандан ары Азамат. Азамат қайырдан Адилет Мамасали ұлы еңіп алуға жетішті. Демек, қазір еме аутқа шығып кетті. Уланта албайт. Азыр еме жеке күрөші дал ошол ипподромдун тақ ортосынан орын алат. Жекеде жаш күчтен арғымақтары күштүү екендігін айта кетсек тағы болчудай. Бирок дайым эле күлүктүн күчтүүлүгү же болбосо жалгыз улакчынын күчтүүлүгүнөн ойын көз каранды эмес. Эки ошол жануар менен улакчы бири-бирине төп келиши керек. Ошондо гана чыныгы мыкты оюнду көрсөтө алышы мүмкүн. Көкбөрүдө дагы өзүнчө позициялар бар. Өзүңүздөр билгендей, ортого чыккан оюнчулар, коргоочулар, чабуучулар бардыгы улар биригип тактикалык оюнду түзө тургандыгын айта кетсек болот. Жеке көрүнүшү жана жаш күчтүн оюнчусу Бакай Султан уулу Тайсан менен борбордук бөлүктө жана ошондой эле анын атаандашы Карабура командасынан Кошчубай Кошчубай Элис уулу Хусейн Гөк теменип чыккандыгын көрүүдөбүз. Хусейн Гөк менен атаандашы бул эпизоддо Тайсан ат салышып жаткан мезгили. Андыктан чогуу көрөбүз кандай ойын жүрө тургандыгын. Жерден илип алган соң азыр эми андан ары чабуулду жүргүзүүгө Карабура командасы мүмкүнчүлүк алды. Ыргытууга жакшы абал бар болчу, бирок жаш күч артынан сызып келип коргонууга жетишип калды. Ошол эле мезгилде Бактияр Жабакиев командасына жардам берүү максатында өнүп жатат. Искендеров, Даниярды да көрүүдөбүз. Андыктан бул оюнчулар жетише алган жок. Азыр калыс жекени коет. Эсеп сандарын ачууга Карабура командасында өтө жакшы мүмкүнчүлүк пайда болгон, бирок ыргыта албай калышты. Азыр эми айлампалардын биринин чекитине коюлду улак. Андан ары эңип алууга аракеттер уланат. Чындыгында жан талашып ойноп жаткан кезде эки команда тең. Чыныгы максимум күчтү жумшап гана ийгиликке жетүү мүмкүн мындай беттештерде. Андан башка айла жок. Азыр ылдыйды көздөй ат. Азыр байкаңыздар. Мына эми өтө кызык учур жаралды. Хусейн Гөк каршылашып Тайсандын үстүнө минип алгандыгын көрдүк. Эми мындай учурларда кездешип келет Көкбөрүдө. Чындыгында эми кызыктай окуя. Жаралды Карабура командасында чабуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ыргытууга жана Тайгазанга жакындап калган мезгилде атаандаштары чабуулдун мизин кайтарууга толук бойдон күчүн жумшап жатат. Оюнчуларды бири-бирине жанаша жайгаштырбоонун аракетин издеши керек алар. Анткени өзүңүздөр билгендей бири-бирине жанаша эки эмес 3 оюнчу жайгашкан учурда сөзсүз түрдө улак салынат эми көпчүлүк учурда. Андыктан бириле кетсек болчудай. Эми ушундай салым ишке ашты. Өзүңүздөр көргөндөй. Демек, Карабура командасы алдыга чыгууда. Алгачкы улак Карабура командасы тарабынан салынды. Эсеп 1-0. Басылбек Асанов торпеда аргымагы менен барып улакты салгандыгын айта кетсек болчудай. Өзгөчө бир активдүүлүк менен оюн жүргүзгөн жана эсеп сандарын ачты. Жаш күч командасы болсо эми тез аранын ичинде тең салмактуулукта алып келип коюуга аракетин жасайт. Антпесе атаандаштары мындан арадагы артыкчылыгын өстүрүп кете бериши толук мүмкүн. Баштапкы чекитке жайгашкан улакты эңип кеткендигин көрө алдык жана азыр Тайгазанды көздөй өздөрүнүн Тайгазанда байкасаңыздар жаш күч командасы бараткан учурда курамдагы Адилет Мамасали уулу. Бул оюнчу активдүүлөрдүн бири 1997-жылы төрөлгөн.
Чындыгында өтө жаш ойынчылар, жалаң 90 жылдан кийинки ойынчылар экендигин айта кетсек болот. 96, 97, 98 жылкы ойынчылар өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жаш күч командасы ыргытууга жетишеби же болбосо Кара Бура коргонуп калабы. Акыркы аракети менен Фархат Супатаев атаандашына жабышкан. Ошого байланыштуу багытын өзгөртүп жиберди. Каршылаштын коргонуу бөлүгүндөгү бир гана кыймыл атаандаштын чоң ылдамдыкта сызып келе жаткан чабуулун токтотууга же болбосо багытын өзгөртүп жиберүүгө жакшы бир өөлгө түзөт. Ошондуктан улама азырага карабастан жаш күч командасы кайсы бир оюнчу азыр улактын ордуна өзү тайгазанга түшүп алууну тартууга дагы аракетин көрдү. Ал атлет Мамасали уулу болчу. Эми каршы чабуул бар. Орозбек Эркинбеков тайса менен барууда. Жана байлаш керек. Аты мүдүрүлүп барып тайгазанга жетпей, ана ушул айлампанын тегерегинде жерге кулаган. Эки команда жакшы чабуулдагы, жакшы ыргактагы беттешти бизге тартуулап жаткан мезгили. Өтө кызыктуу беттеш жүрүп жатат. Алгачкы таймдын алкагында андыктан азырынча Кара Бура командасынын анык бир үстөмдүгү бар деп айта албайбыз. Жаш күч командасынын биз курамын тааныштырып өттүк. Толук бойдон алар кайсы урактагы оюнчулардан куралган экендигин айтып өттүк. Баяман Муралим уулу менен Кутман Бакыт уулу сыяктуу оюнчулар 2001 жылкы улакчылар. Эгер деле бүгүн жаш күч жеңилип кала турган болсо, аларга тажрыйба жетишпей жеңилип калышы мүмкүн. Ал эми жеңе турган болсо, ушул жаштыгы менен алып кетти деп айтууга дагы себептер болоттур. Бирок ал учурда жакшы мүмкүнчүлүк, тескерисинче атаандаштарында улак менен өзүңүздөр көргөндөй Данияр Искендеров. Аутка чыгып кеткендигине байланыштуу өзүңүздөр көргөндөй азыр эми кайрадан ортодон уланат беттеш. Жеке көрүнүшү орун алышы керек. Жеке эки тараптан бирдей оюнчу чыкты. Кубаныч Кеңешбеков жок, албетте өзүңүздөр билгендей жаш күчтөн Бакай Султан уулу экранда. Буга чейинкидей эле салттуу түрдө десек болот. Ал эми атаандашы Кушчубай Илис уулу Хусейн Көк менен аракетин көрүп жатат. Хусейн Көк чындыгында командадагы көзгө басар мыкты аргымактардын бири. Чавандеске ошол эле улакчыга тактап айтсак, ортодон жакшы шарттарды түзүп берет, атаандашын жакшы эле төртөп. Андыктан мындай аргымак менен оюн жүргүзүү оңоюраак болсо керек. Азыр Кушчубай Илис уулу такымына басты улакты. Сол такымда алдыга чыгуунун жолдорун издеп жаткан мезгили. Алар жаш күч командасынын тайгазанына жакын жерде. Андыктан азыр бош аймакты издеп таба турган болсо, алдыга чыгып барып ыргытууга жетишип коюшу дагы мүмкүн. Тактикалык жактан жакшы оюнду көрсөтүштү. Эки оюнчу бири-бирине жанаша жайгашты, бирок ыргытууга азырынча жол издеп табай элек. Жана эми гана ыргыткан, бирок андан ары дагы да болсо байкасаңыздар, жаш күч оюнчусу жабышып улакты. Сыртка чыгарып жаткан, бирок бул улак эсептелинди. Ичинен суруп чыккан болбойт, эрежага жол бербейт. Кушчубай Илис уулу эсепти өзгөрттү. 2-0 Кара Бура командасы алдыга чыгып жаткан кезде. Чындыгында биринчи лиганын алкагында Кара Бура командасы фавориттердин бири экендигин айта кетсек болчудай. Жарым финалдык бөлүктө эгер деле чыга турган болсо, атаандаштарын жеңе алса, анда кийинки же болбосо, жаңылбасам, мына ушул ылдыйкы торчодон аракет менен атаандаштары Атбашы командасы оюн жүргүзөт. Ошол эки команданын бирине каршы ойноп калышы ыктымал. Торчого ылайык
мына ушул командаларга каршы турушу мүмкүн экендигин айтуудабыз. Андыктан финалга чыгып барууга жакшы жолу болушу мүмкүн. Эми чогуу көрөбүз, ага чейин дагы бул беттешти жеңиш керек. Биринчи гана тайм, 2 гана улакты салды. 2 улак бул өтө чоң айырмачылык эмес чындыгында. Андан сырткары биз буга чейинки жарым финалчыларды аныктадык десек дагы болот. Гөлтөр жана Алкан Ата командалары жарым финалдык бөлүккө чыгып барды. Демек, биринчи лиганын алкагындагы ал баскычтагы оюн өтө кызыктуу деңгээлде жүрүш керек. Азыр жаш күч командасы чабуулда өтө жакшы озу алдыга чыгып бара жаткан кези. Бул буга чейин биз тааныштырып өткөн Бакай Султан уулу борбордук бөлүккө жекеге кирген оюнчу экендигин айта кетсек болот. Азыр сыртка чыгып кеткендигине байланыштуу өзүңүздөр көргөндөй жеке орун алат. Мына ушул абалдардан алар жеңип алууга аракетин көрүшү керек. Анткени мына ушундай бирге бир чыгуулар гана эми чабуулга анык чабуулга жол ачышы мүмкүн. Өзгөчө жаш күч борбордук бөлүктөрдү жеңүүгө менимче кызыктар. Анткени андан ары алардын аттары чабуулга качып кетүүгө жол түзүп бере алат менимче. Чогуу байкайлы. Гөл жээгинде өткөрүлүп жаткан өзгөчө бир кызыктуу оюндар экендигин айта кетишибиз керек. Бүгүн ушуну менен 5-чи оюн, мындан ары дагы бир оюн бар. Андыктан оюндар эми барган сайын азайып барууда. Алдыда дагы ушул күнгө чейинки көргөн оюндардын жарымы бар экендигин биле кетебиз. Чындыгында барган сайын акыркы баскычтарга жакындап барат, кызыктуу делинген оюндар бизди күтөт. Ошондуктан улам мен көкбөрү көрманымын деген адамдардын бардыгы ТРК спорт каналынан көрсө болот чындыгында. 18-ci минута жүрүп барууда. Дагы 2 мүнөттөй убакыт бар. Борбордук бөлүктөгү командалардын бирден оюнчулары намысталашып жаткан кези. Көкбөрү оюну чындыгында өзгөчө 1-чи лига көптөгөн командаларды тартып жатат десек да болчудай. Жогорку лигадагы командалар көп өзгөрбөйт чындыгында. Бул жолкусунда эле 9-чу майда өзгөрүүгө дуушар болду. Сары Өзөн, Рассвет жана Сары Өзөн командалары кошулгандыгын айта кетсек болот. Жаңыланып, ал эми 1-чи лигада улам командалар кошулуп, кемелип тура тургандыгын айта кетсек болчудай. Быйыл 16 команда ат салышты. Алардын арасында мына 2 команда дагы бар. Азыр Данияр Искендеров алдыда. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кара Бура командасы чабуулда. Кара Бура азыр атандаштарын жиреп-кирип ыргытууга жол издеп жаткан кези. 2-3 оюнчу үймөлөктөшүп Тайгазандын түбүндө. Жигердүү аракетинин натыйжасында ыргыта алабы? Чоң байкайбыз, азыр Тайгазан үстүнө Басылбек Асанов өзү чыгып кетти. Атын токтотууга дагы жетишкен жок. Андан ары чабуул дагы да болсо уланууда. Данияр Искендеров жана жол ачылып калды ыргытууга, бирок жалгыз коргонуудагы оюнчу болгон. 2 оюнчу бири-бирине жардамдаша алган жок. Данияр Искендеров менен Бактияр Жабагиевди айырмалап билүү оңой. Экөө окшош өңдөгү
баш кийимди кийип алган. 4, 3, Тебетей окшош. Тайын. Каска. Ите. 9 май. Анда эки оюнчу аракет көрдү, бирок акыркы салымды ишке ашыра алган жок. Эсеп бетти азыр. Эсеп учурда 2-0 Карабура алдыда келе жаткан учуру жана эки таймдын алкагында жаш күч командасы тең салмактуулукторуну талабы. Атаандаштарын кууп жете алабы. Ошол дагы башка суроолордун бири. Жерден эң алуу боюнча азыр ийгиликтүү болуп Карабуранын курамындагы oyuncu Orozbek Erkinbekov оң takımına Bekem ulaktı bastı. Aldığını gözдөй жол издеп жаткан кези жок, обетти. Аутка чыгып кеткен. Андан ары чабуулун улантып келе жаткандай эле бир элес калтырган анын кыймыл-аракеттери, бирок азыр борбордук бөлүккө жайгаштырылды. Жеке Азыр Карабурадан Эрлан Эшенкул уулу борбордук бөлүктө. Ал эми атаандаштары жаш күч командасынан буга чейинки эле Бакай Султан уулу ылдыйын кейип улакталууга жетишти. Такымында эки атаандашы кысымга алган жана сүрмө топ атаандаштарын сыртка сүрүп чыгарды. Азыр кайрадан эле жеке күрөшү орун алат. Азырынча эсеп артыкчылыгы минималдуу, өтө курчуп кете элек. Андыктан чогуу көрөбүз. Карабура командасын колдоп келген инсандардын бири бул Дастан Жумабеков экендигин дагы айта кетсек болчудай. Чындыгында спорттун өнүгүшүнө дайым бийликтегилер көңүл буруп келе турган болсо, көк бөрү мындан дагы өнүгүп, эми барлык спорт түрүнө көңүл керек албетте. Ал учурда чабуул бар, чабуулдан кийин өз пикирибизди жыйынтыгына чыгарабыз. Ал учурда алдыга жакшы эле чабуулду койду жаш күч командасынын курамындагы Бакай Султан уулу. Тайгазанга жакындап калган мезгилде улак жерге түштү. Так түйүнө түшкөндүгүнө байланыштуу, андан ары уланышы мүмкүн эмес. Ортого жайгаштырылат. Ошол Аккула ат майданындагы оңдоп түздөө иштеринен өткөрүлүп, андан кийин азыркы Чолпон Ата шаарындагы ат майданга эми бирдей болуп окшошпосо дагы деңгээлине жакындап барса жакшы болмок менимче. Анткени күйөрмандардын өзгөчө финалдык акыркы чечүүчү беттештерде ал ат майданга батпай калгандыгын дагы жакшы билсеңиздер керек. Көк бөрүгө кызыккандар өтө эле көп чындыгында. Андан сырткары эмне үчүн Бишкекте эмес Ысык көлдө өткөрүлүү деген дагы нааразычылыктар бар. Бирок эми биз ал тууралуу буга чейин дагы сөз кылганбыз. Жакшы жактарын ошол эле мезгилде кемчиликтерин дагы айтып өткөнбүз. Ал учурда эми алдыга чыгууга Кошчубай Элис уулу аракетин жасайт. Хусейин Көк менен оюн жүргүзүп жаткан оюнчу бүгүн активдүү экендигин белгилей кетип эле. Бирок маал менен Бакай Султан уулу дагы биринчи болуп эңкейип Тайсан менен жакшы оюнун көрсөтүп жатат. Чабуулга эми гана чыкты. Жана өз учурунда жаш күч командасы атаандаштарынын оюн окуп калгандай, бирок ага карабастан дагы болсо жакындап барууда. Ильяс арттан калбай алдыга барышы керек. Кошчубай Элис уулу жакшы эле такымына басып алдыга алып барган, ыргытууга жол издеп таба алышабы? Чогуу көрөбүз. Карабура оюнчулары топтошуп болушунча жакын карманууга аракетин көрүп жатат. Данияр Искендеров биринчи таймда дагы жакшы эле активдүүлүгүн көрсөтө алды. Азыр экинчи бөлүктө дагы ошондой оюнун жүргүзүүгө даяр. Бактияр Жабагиев дагы
ага жардам берип келгенден көрө алдык. Эми атандашынын жолун тороо кызматында Жабагиев бирок алдыга ашып кеткен. Ошого байланыштуу Данияр Искендеров өзүнүн чабуулун улантып тайгазага жакындап барган жок. Калыстын ышкырыгы жаңырууда. Азыр эми жаш күч курамындагы оюнчу жаза мамыга кетирилген жана 3-чү улак кыргы тармалда. Жаш күч курамындагы оюнчу жетип барып азыр өзүңүздөр көргөндөй улакты жулуп кетти. Бул буга чейин биринчи таймда дагы жакшы ойногон Ильяз Эсенаман уулу менимче улакты тартып түшүргөндүгүн көрдүк. 3-чү улак салынып калган болчу. Бирок албетте атандашы жетип келди дагы дарбазачылык кызмат аткарды десек да болчудай. Эми Тайгазандын түбүнө туруп алып дарбазачы болгон эч ким жок. Көкбөрдө өзүңүздөр билгендей кайсы бир учурларда Тайгазанга ыргып бараткан же болбосо сүрүлүп түшүп бараткан улакты кармап калган учурларда кездешет. Ал учурда Санжар Батырбек уулун бизге көрсөтүп өттү. Мамалак менен ал жаза мамыда туура эмес эрежеге ылайык түрдө ойнобогондугуна байланыштуу алыс аны кара мамыга кетирүүгө аргасыз болгон. Бакай Султан уулу жана ошондой эле буга чейинки эле Кошчубай Элис уулу борбордук бөлүктө оюн жүргүзүп жатат. Кошчубай Элис уулун азыр байкасаңыздар моюнунан дагы толгоп жиберүүгө даярбы. Мындай ыкмаларга уруксат берилбейт албетте. Бул күрөш ыкмасына дагы окшош кетти көрүнөт. Жана азыр Кошчубай Элис уулу чабуулда алдыга чыгып көрөт. Жана 2-3 оюнчу жолун ачып бериши керек. Кайрадан улак ыргыттылар маалда. Жаш күч оюнчусу жетип келди. Кайрадан Тайгазанга ыргып барар мезгилинде жаш күч командасынан Айтмерек Сейитказы уулу менимче оюн жүргүзгөндөй. Өтө мыкты. Коргонууда азыр активдүү. Ал эми Кара Бура командасы чабуулда активдүү. Эки команданын ушул эки жактагы оюнун өтө мыкты деңгээлде жүргүзүп жатат. Эми убакыттын өтүшү, мындай чабуулдарга убакыттын королгондугу дагы бул албетте Кара Буранын пайдасында. Алар эки улакты салып коюшу мүмкүн болчу. Эсепти 4-0-га айландырышы ыктымал болду. Бирок жаш күч командасынын жаш оюнчулары, тез оюнчулары, таланттуу оюнчулары азыр өзүңүздөр көргөндөй коргонууда активдүү жана улакка аягына чейин жабышып оюн жүргүзүп жаткандыгын байкоодобуз. Алар буга чейинки атандаштары Атуулду эч кыйынчылыксыз жеңип алгандыгын дагы айта кетсек болот. Маалымат катары эми Атул командасы дагы жаңы чыгып келе жаткан оюнчулардан ушул Орус улутундагылардан куралган команда. Андыктан аларга дагы тажрыйба керек. Дагы да болсо ат үстүндө көбүрөөк жүрүш керекпи? Мына ошондо гана балким алдыда ийгиликтер күтүп тургандыр, өсүш күтүп тургандыр чындыгында. Жекеме жеке күрөшү жаш күчтөн Бакай Султан уулу, Кара Бура командасынан Кошчубай Элис уулу. Кара Бура Талас облусунан келген команда, ал эми жаш күч бул Баткен облусунан келген команда. Ар бир мына облустан өзүнчө чыккан жакшынакай командалар бар. Алар чындыгында аягына чейин ойноп өздөрүнүн өзөрлүгүн көрсөтүп келүүдө. Азыр эми жекеме жекедеги ошол эки команданын оюнун көрдүк. Бакай Султан уулу жетише алган. Бирок азыркы жаш күчтүн маселеси ушунда. Улакты алар заматталар четке аутка чыгып кетүүдө. Улакты алып андан ары оюнду улап кетиш керек. Бирок кандай түрдө оюн жүргүзө албай жаткандыгын байкоодобуз. Бул команда чогуу көрөлү. Дагы да болсо күчтүү.
жүрүштөрдү чогуу күтмөкчүбүз. Жекеме-жеке көрүнүшү Кошчубай Илис уулу, кайрадан эле Бакай Султан уулу. Борбордук бөлүктө Бакай ичине жакындап барыш керек. Толук бойдон капталы менен атаандашына Тайсон тирелип жаткандай да болгон. Бирок азыр жакшы позицияны Хусейнгөк алып коебу. Хусейнгөк каршылашын төртүп четтетүүдө. Эки аттын күчү бирдей эле көрүнөт. Жекеме-жекеде 1 мүнөт бою эч кандай активдүүлүктү көрсөтө алышкан жок. Ошого байланыштуу командалардан башка оюнчулар кириш керек. Басылбек Асанов менимче кирип келди. Жок, азыр Эрлан Эшенкул уулу кирип келди борбордук бөлүккө Кара Буурадан. Эрлан Эшенкул уулу Мандук аргымагы менен дал ортого ташталыш керек. Ошондо гана күрөш жүрүшү мүмкүн. Ал эми жаш көч командасынан Адлет Мамасали уулу киргендигин белгилей кетели. Ал Найманды минип алган. Найман менен борбордук бөлүккө чыкты. Бирок биринчи болуп Эрлан Эшенкул уулу эңип кете алды. Чабуулга чыга алабы? Чогуу көрөлү. Биринчи тайм 2-0 жыйынтыгына чыккандыгын айта кетсек болот. Ал эми экинчи таймда азырынча эсеп сандар ачыла элек. Жана ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүктү Кара Буура командасы издеп тапкандай деле болгон. Азыр эми тескерисинче артка барып, кайрадан кайрылууга жол издейт Бактияр Жабагиев. Улак менен бул оюнчу командасындагы күчтүүлөрдүн бири. Чындыгында 1989-жылы төрөлгөн. Барсты минип жүрөт. Жана тез чабуулга чыгып бара жаткан кезде такымдан улакты бошотууга деле менимче убакыт келип жеттиби? Жок, тайгазанга тез түрдө токтой алган жок. Артка бурулуунун айласын издейт. 2-3 оюнчу бар алдыда. Жана андан ары улантууга мүмкүн болгон жок. Аут, жана абайлаш керек азыр. Абайлаш керек. Оюнчу жана калса аргымактагы учурларда жаракат алып калышы мүмкүн. Ошондуктан улам эми эч кимди койдурган жок ат менен. Буну аттын буту кумдан тайып кеткендигин көрдүк. Мындай учурлар көп эле кездешүүдө. Эрлан Эшенкул уулу борбордук бөлүктө жана жаш күч командасынан Баяман Муралим уулу борбордук бөлүктө. Буга чейин Бакай Султан уулу дагы күрөшүп жаткан. Эрлан Эшенкул уулу менен ат салышып жаткандыгын көрүүбүз. Ал Тайсонду минип чыккандыгын көрдүк. Тайсон чындыгында куйругу түйүлгөн аргамак. Куйругун эмнеге түйүп коет деген дагы суроолор болгон. Ушундай ыңгайсыздыкты жаратпашы үчүн деген пикирлер дагы бар. Андан сырткары атты буруп башкаруу оңоюраак болуп калат деген дагы ушундай сөздөр болгон. Бирок ал менимче туура эмес вариант болуш керек. Эми ашыкча тоскоолдукту бербесин деген эле ой болуш керек. Жекеме-жекеде эки команда бирден оюнчуну киргизди. Баяман Муралим уулу Исфайрам эмес, азыр Тайсон менен оюн жүргүзүүдө албетте. Исфайрам ортого чыкпайт. 2000-жылы төрөлгөн оюнчу Баяман азыр атаандашына жакшы позицияны алдырып койду. Жекеме-жекеде Кошчубай Илис уулуна каршы ойноп жатат. Топтура 5 жашка кичүү Илис уулуна караганда. Бирок акыркы мезгилдерде өзүңүздөр көргөндөй курак эч кандай ролду ойнобойт. Машыгуулар оюнчунун каалоосу, анын көргөнү билгени, ат үстүндө мыкты кармалгандыгы бул биринчи орундагы көрсөткүчтөр. Чындыгында буга чейин биз ошол эле жаш оюнчулардын бири Эламан Нурбулот уулунун мыкты жүрүштөрүн көрдүк. Андыктан барган сайын жаш оюнчулардын мындай
жыйынтыктарды көрсөтүп жаткандыгы көздү кубандырат. Ал учурда мына эми Кара Бура командасы өз карамагына улакты тартып алгандай, Кушчубай Илис уулу дагы да болсо такымында улакты кармап жүргөн кези сүрмө топ өз тапшырмасын аткарууда жана сыртка сүрүп чыгарды. 15 минутта Беттештин экинчи таймынын дагы 5 минут убактысы бар. Андан башка кандай иш-аракеттерге бара алат болду экен. Чоң көрөбүз. Жаш күч азырынча эсепти ача элек. 2-0. Бирок мүмкүнчүлүк бар чындыгында. 2-0 эсеби жеңиш эмес азырынча. Ошондуктан улам жаш күч командасы бир гана коргонууда эмес, чабуулга баш керек. Алардын чабуулу азырынча жок. Алдыга Тайгазанга жакындап бара албай жатат. Жекеме жекеде биз белгилеген оюнчулар Кушчубай Илис уулу, Баяман Муралим уулу борбордук бөлүктө, Тайсан жана ошондой эле жок, Дастан Баурбеков борбордук бөлүктө экендигин көрүүдөбүз. Чабалекей аргамагы менен оюн жүргүзгөн менимче. Жана азыр жаш күч командасы жакшы мүмкүнчүлүк алды эле, бирок азыр кайрадан эле буга чейинки чекитке алып барышы керек болот. Oyun talasındagı Doktorbek Mırza'nın seçimi boyunca ortadan ulaştığı alepte oyun talasına Turukka kirip ketkenligi үчүн жаш күч командасынын бир оюнчусу жаза маалымат. Чымырканы ойной турган болсо, жаш күч эсепти теңеп кете алабы. Азыр талаш жаралган. Буга чейинки эпизоддон беттеш уланууда. Эки команданын бирден оюнчусу улак аракетин жасады жана натыйжасында Дастан Баурбеков атаандашына улакты тарттырып жиберди. Эми коргонууга жетип келген мезгили Кара Бура командасынын азыр кысымынын натыйжасында аутка чыкты. Жаш күч командасы өздөрүнүн Тайгазанына жакын жерде оюн жүргүзгөн. Тайгазанда айланып келип, кайрадан чабуулга чыгышы керек болчу. Бирок аткара алган жок. Буга чейин келип биз тааныштырып өткөн оюнчулар Дастан Баурбеков борбордук бөлүктө жана ошондой эле Айтмерек Сейтказы уулу Найман менен оюн жүргүзүп жаткан мезгили жана Дастан Баурбеков аутка чыгып кете тургандыгын сезди. Ошого байланыштуу эртерээк таштап жөнөгөндүгүн көрө алдык. Андан ары эми эң албыга Данияр Искендеров аракетин көргөн, бирок ишке ашыра алган жок. Жана жаш күч оюнчусу карамагына улакты ала алабы. Бирок экөөлөө атып Кара Бура оюнчулары Орозбек Эркинбеков менен Данияр Искендеров атаандашынан улакты тартып алган. Бирок кайрадан эле коргонуудагы активдүүлөрдүн бири Адилет Мамасали уулу комбат менен оюн жүргүздү. Талаа чегинен азырынча чыга элек командалар. Жада калса жаш күч командасы улакты жылуу алууга жетишкен жана тез чабуулду көздөй сызып бара жаткан кези. Бирок жетише ыргытууга чогуу көрөбүз. Адилет Мамасали уулу комбат менен бара жаткан кези. Бирок коргонуу бөлүгүндө Басылбек Асанов бар.
Мындай коргонун оңой өтүү. Оңой эмес, бирок Тайгазандын түбүнө жакын келген учурда дагы бир оюнчу Орозбек Эркинбеков алдынан тосуп чыкты. Эми гана мүмкүнчүлүк бар. Аты токтобой жаткан кези 10 секунда убакыт. Болгон 10 секунда. Андыктан буларга бир чабуу керек болчу, бирок аны ишке ашыра алган жок. Экинчи таймды көрүүгө чакырабыз. Эсеп бет 2-0. Демек, жаш күч командасында дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр бар. Алар эгер деле ушундай өңүттө ойной турган болсо, Тайгазанга ыргыт коюшу мүмкүн. Жана жок, азыр жаш күч албетте. Таптакыр тескери тараптагы Тайгазанды көздөй шабуулга барат. Бирок мына эми иш аракетин жогорулата алабы? Жокпу? Жок. Оюнчулар жетип келди. Коргонууга жетишкен жок. Жана салым бар. Эсеп бети 2-1. Жаш күчтүн жаш оюнчулары азыр өздөрүн көрсөтүүдө. Алгачкы минутада, 3-чү таймдын 1-чи минутасында эсепти 2-1ге айландырды Улукбек Майлыбашев. Мына биз айтып өткөн Ташы Майлыбашевдин биринчи, тактап айтсак, Энис экендигин айта кетели. Биринчи улакты мына ушул оюнчу салып жаткан мезгили. Азамат эсепти тең салмактуулукка эми жакындатып койду десек дагы болчудай. Мындан ары 3-чү тайм өзгөчө кызыктуулукта жүрөт. Бул жарым финалды көздөй болгон кызыктуу беттеш. Жана Кара Бура командасы чабуулда жалгыз оюнчу келип ыргытууга жетишти. Салым бар. Демек, азыр Тайгазандын кырына жайгашып калыш дагы толук мүмкүн болчу. Орозбек Эркинбеков эсепти өзгөртүүдө. Эсеп сандары 3-1ге айланды. Демек, 3-чү улагын ыргытуу үчүн Кара Бурага атаандаштарынын бир улагы керек болуп турганбы? Буга чейинки мүмкүнчүлүктөрүн, жакшы мүмкүнчүлүктөрүн аткара алган эмес. Эки тарап кыска мөөнөттүн ичинде 2 салымды көрсөттү. 3-чү тайм мындан арада кызыктуу деңгээлде жүрөт менимче. Азыр эми эң алган Кара Бура командасынын оюнчусу Бактияр Жабагиев андан ары уланталган жок. Жок, азыр атты ашыкча камчылоонун кереги жок чындыгында. Ал менимче туура эмес көрүнүш. Атты камчылаган болбойт, баш көзгө ургулагандагы таптакыр туура эмес нерсе. Андыктан мындан арандай кылбайт деп биз күтөбүз. Бактиярды аутка чыгып кеткендигине ат деле күнөө эле эместир балким. Жекеме-жеке көрүнүшү, эки тараптан бирден оюнчу кирип келди. Азыр Кара Бура командасынан биз көнүп калган, команда көнүп калган, атаандаштар көнүп калган Кошчубай Элис уулу Хусейн Гөк менен оюн жүргүзүүдө. Ал эми атаандаштарынан дагы Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулу мына ушул ортого көнүп келе жаткан жаш оюнчулардын бири Тайсан аргымагы менен оюн жүргүзүүдө. Буга чейин Тайсан менен көбүрөөк алып жаткан. Бирок барган сайын азыр Кошчубай Элис уулу бир тараптуу оюнду көрсөтүп жаткандай. Бул оюндун аспектиси боюнча сол такымына басты. Бирок оңдоп түздөп бекем басып алгандан кийин гана, жок бекем баскандай эми чабуулга чыгууга жол издеп көрөт. Ооба, кайрадан чыгарып эки шыракты толугу менен өйдө чыгаргандан кийин гана толук 100% басылды деп эсептелинет эми оюнчу үчүн. Андыктан ыңгайланыштырып алгандан кийин алдыга азыр жол издеп көрөт. Бакай Султан уулу каякты көздөй качат деп күтүп жаткан мезгили. Биринчи коргоочу дал ушул чейиндин ортосундагы оюнчу болуш керек. Ошого байланыштуу Бакай азыр ошончо активдүү ойноду. Андан ары Тайгазанга жакындап калды, бирок жаш күч командасынын оюнчулары бар. Ошентсе дагы 2-3 оюнчу бири-бирине жанаша ойногон, ыргыта алыштыбы? Жок, азырынча ыргыта элек. Улак учурда Басылбек Асановдун такымында көрүнөт. Жок, азыр жаш күч алууга жетишип калгандай. Ооба, жаш күч командасынын оюнчулары өзүңүздөр көргөндөй жада калса атаандаштарынан тартып алышты. Кайрадан эле 2 улак айырмачылык бар. Дагы да болсо бул аяк эмес, жана оңунат аркылуу аракетин жасап көрөт, бирок жерге чүрүп жиберди.
аутқа чыгып кеткенче жерге таштап коюуну туура көргөндөй. Жаш күч оюнчусу андан ары Баяман Муралим уулу негизи Исфайрам менен ойнойт бул оюнчу. Жана азыр жерде жайгаштырган улакка болгон аракеттер жасалууда. Күчтүү оюнду биз эки команданын аткаруусунда көрүүдө. Чындыгында буга чейин 3-чү таймга чейин көбүнчө жаш күч коргонуп келген. Азыр чабуулга чыгып, салымын дагы издеп тапты. Андыктан 3-чү бөлүктө алар көбүрөөк чабуулга жумшашы керек болот. Жана тандаштарынан азыр суурулуп бара жаткан кез ыргытууга мүмкүнчүлүк издеп табабы? Жок, азыр жаш күч курамындагы Ильяс Эсенаман уулу. Ильяс Эсенаман уулу жакшы эле Тагазандын капталына барып калган, бирок атты токтото алган жок. Катанда жерден токтобойт дагы. Өтүп баратып эле бир колдоп ыргытып жибербей турган болсо улакчы. Бирок андагы өзгөчө бир деңгээлдеги физикалык күч керек. Жаш оюнчулар азырынча андай деңгээлде эмес, ачыгын айтканда. Ошондуктан улам менимче убакыт өтүп Көкбөрүнүн сырларын билип өзгөчө машыгууларды жана көптөгөн оюндарды башынан өткөргөндөн кийин ал күндөр деле келип калаттыр. Ал учурда улак жерде оюнчулар кайрадан талашка түшөт. Кайсы бир деңгээлде мындай командалар беттешип жаткан учурда жекеме-жекеге караганда ушул оюн талашындагы талашуу учурлары кызыктуу болуп келет. Көкбөрү федерациясынын улуттук даражадагы ардактуу ардагер калысы Нурат Абейсен Кулмурза күтүп атат. Азырынча эң алууга таптакыр аракеттер дагы жасалган жок. Ыңгайлуу абал болмоюнча ылдый эңкеүү дагы болбойт чындыгында. Улактын үстү бош эмес. Колунан жаракат алышы мүмкүн. Катуу ат келип урунган натыйжасында ошол оюнчу жаракат алып калышы ыктымал. Ошого байланыштуу ар бир оюнчу өзүн байкаш керек, сактанганды сактайт демекчи. Бир эпизоддо абайлап оюн жүргүзүүсү керек. 8-минутта жүрүп барууда. Жаш күч командасы Нооруз мелдешинде дагы катышкан. Жана ал оюндарда менимче мынчалык деңгээлди көрсөтө алган эместей. Бирок убакыт өтүп, андан бери 2 айга жакын убакыт өттү. Жана бир топ эле өзгөргөндүгүн көрүүбүз. Кыска мөөнөттүн ичинде команда кандай деңгээлге чейин өзгөрүп, жаңыланып калышы мүмкүн экендигин биз ушул жаш күч командасынан дагы байкоодобуз. Андыктан жаш оюнчулар дымагы менен келди. Оюн жүргүзүп жаткан кезде. Кара Бура болсо биз алардын оюнун көрүп жүрөбүз, тажрыйбалуу оюнчулар чындыгында. Булар дагы Нооруз мелдешине катышкан. Жана Соңкөл командасына каршы ойноп, жаңы басам бир упай айырмачылыгы менен жеңилип калган. Жана кийинки баскычка чыга албай калган. Ошентип турнирден четтеп калгандыгын айта кетишибиз керек. Ал эми Соңкөл командасы быйыл Көлтөр командасынан жеңилип калгандыгын айта кетсек болот. Ири эсепте жеңилип калышты. Алардын 5 кашка аргымагы дагы келген эмес. Көкбөрчүлөрдүн эми Көкбөр көрмандарынын кызыгын жараткан ал аргымак бул турнирге катышкан жоктугун айтып өтөлү. Бактияр Жабагиев азыр тез чабуулга чыкты. Бирок артка кайрылууга аргасыз. Чабуулду узартып келбей турган болсо, артынан 2 оюнчу сая түштү. Азыр мындай кыймыл-аракет дагы кооптуу, анткени экөө тең артта калып калышы ыктымал. Качып кетиши толук мүмкүн деги чекти. Азыр кайрадан артка бурду. Бул чабуулду баштапкы стадиясында эле токтотууга аракетин көрүп жатат. Балким Тайгазандын түбүнөн улакты жулуп ала турган болсо, салууга дагы мүмкүнчүлүк ачылып калышы ыктымалбы? Азыр Бактияр Жабагиев жүгөндөн колду бошотуп койгон, эми гана кайрадан башкарууга кирешти. Командалашына өткөрүп берүүдө көп убакыт бою жүрө берүү дагы мүмкүн эмес чындыгында такымга басып улакты. Ал учурда командалашы
Орозбек Эркинбеков оң такымга бекен баскан. Жана таң калыштуусу көпчүлүк учурда оюнчулар бири-бирине негизи эле кайсы команда болбосун тез өткөрүп берип, ушундай пасты тез жасагандай болгондогусу, андан ары чабуулдун күчтөнгөндөгүсү чыныгы көкбөрүнүн кызыгын чагылдырып келет. Ал учурда жакшы чабуулду мына эми кара бура оюнчусу Орозбек Эркинбеков жасап келе жаткан, бирок өз учурунда атандаштар басууга жетишти. 4 оюнчу бүгүн активдүү каршылашынан калбай оюн жүргүзүп жатат. Эми албетте алмашуулар жүрүүдө оюндун жүрүшүндө. Андыктан мына бiri чарчаганда экинчиси кирип, жаш күч командасында өзгөчө коргонуудагы активдүүлүгүн айта кетсек болот. Алар чабуулда жетиштүү деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөрдү жасай албай жаткандыр. Бирок алардын коргонуусу жакшы, чындыгында башка команда болгондо азыр мындан чоңураак эсеп менен утулуп жаткан болот беле. Бирок алар азыр карманып, дагы да болсо өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура эсептеп турган кези. 3 оюнчу тайгазан оозунда жана активдүүрөөк коргонбой турган болсо, улак ыргытылып калат, ыргытылды көрүнөт жана кезектеги салым. 4-1 эсеби катталды. 4-1 Орозбек Эркинбеков. Буга чейин Бактияр Жабагиев дал ушул оюнчуга өткөрүп берген. Ал көп убакыт бою кармап келди. Жака чимирилди, бул жака чимирилди десек да болобу. Аттын башында ошол түрдүү аймактарды издеп, анын натыйжасында командалаштарынын жардамы менен ыргыткандыгын көрө алдык. 4-1 эсеби катталып калды. Артыкчылык өстү. Демек, жарым финалга азыр кара бура командасы жакындап барууда. Жерден эңип алып азыр чабуулду көздөй жөнөп ыргытууга мүмкүнчүлүк алат. Жакшы салым, өтө мыкты салым. Демек, азыр эми өтө мыкты ыргытууну ишке ашыргандыгын көрүүдөбүз кара бура оюнчусу. Эсеп 5-1. Дастан Бауырбеков. Дастан Бауырбеков Азамат жерден илип барып түз эле чабуулга чыкты. Мындай салымдар чындыгында өтө кооз салымдардын катарына кирет. Андыктан 5-чи улакты ыргыта алды. Жаш күч бир аз бошоп калды көрүнөт, акыркы атандаштардын салымында байкалды. Бирок азыр чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алабы? Аутка чыкпаш керек. Жакшы, азыр дагы да болсо жүрүшүн улантып бара жаткан кези. Аутка сүрмө топ менимче мындай учурда чыгарат. Бирок аянт ичинде дагы да болсо аттын башын буруп, тайгазанды көздөй жол издеп көрөт. Жаш күч чабуулчусу. Командалык иш-аракеттер мындай учурларда өтө маанилүү, ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Эми Тайгазанга жакындап келүүгө тактап айтсак, ыргытууга деп, балким Тайгазандын оозунда турган учурда айтсак болчудай. Коргонууда өтө активдүү түрдө Кубаныч Кеңешбеков оюн жүргөздү. Миллион менен жана аутка чыгып кетти командалар. Бул беттештин бүтөрүнө болгону 7 мүнөт убакыт бар. 7 мүнөттүн ичинде 4 упа айырмачылыкты жокко чыгаруу ачыгын айтканда мүмкүн эместей. Андыктан жаш күч болгон күчүн жумшап оюн жүргүзүүдө. Жаш күч бул аталышына жараша команда, жалаң жаш оюнчулардан куралган команда. Чыныгы жаш күч экендигин белгилей кетели. 98-97 жылкы 2000 жылкы оюнчулар бар. Эң эле улуулары 93 жылкы 26 жаштагы улакчылар. Ал эми эң кичүүлөрү мына 19-20 жаштагы улакчылар экендигин белгилей кетсек болот. Ал эми кара буранын курамында эң эле улуусу 87 жылы төрөлгөн улакчылар Фархат Супатаев, Кубат Абдыбапов сыяктуу оюнчулар бар экендигин айта кетели. Дастан Бауырбеков борбордук бөлүктө жана Бакай Султан уулу атандаштарынан кирген. Убакыт азайып барууда. Жеке-жекеден азыр тоокелчиликке барып, эми жылды эңкейип көрүш керек. Керектүү учурларда жаш күч жылды эңкейиш үчүн албетте позицияны жеңиш керек. Бул ортодогу күрөш позицияга болгон күрөш десек болот. Көкбөрүдө аргымактын ролу өтө чоң. Бул учурда
Бирок ошол эле мезгилде эң ала турган оюнчу анчалык күчтүү болсо, ыңгайлуулугуна карабай, ылдый эңкейер замат ала турган оюнчу болсо, анда командага бул нерсе чоң салымын бере алат. Ошондуктан улам ушундай көрсөткүчтөрү бериле турган жактары бар. Жекеде Кошчубай Элес уулу азыр биринчи болуп улакка жетише алды. Жана чабуулду көздөй барып көрөт. Бүгүн улак ыргытууга да жетишкен. Экинчи улакты дал ушул Кошчубай ыргыткандыгын бериле кетсек болот. Жана тай казанга жакындап бара алган жок. Азыр сүрмө топ аутка чыгарат. Аутка чыгып кеткен эми оюнчу Кошчубай Элес уулу кайрадан эле борбордук бөлүккө барышы керек. Болгону 4 мүнөттөй убакыт бар. Бул беттештин бүтөрүнө бул 3-чү тайм. 1-чи лига. Биз 3-чү жарым финалчыны аныктоого жакын калдык. Бул Кара Бура командасы. Демек, кийинки же болбосо Аракет Сынташ же болбосо анын атаандашы дагы бир өздөрүнүн беттешин жеңген Атбашы командасы болуп калышы ыктымал. Атбашы менен Кран өзгөчө кооз күчтүү оюнду тартуулагандыгын дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Андыктан мына ушул эки команда бири-бирине каршы оюн өткөрөт биринчи лиганын алкагында. Демек, кимиси Кара Бурага каршы чыгат. Ошол мына аныктала тургандыгын айта кетели. Убакыт дагы болсо соңуна чыга элек. Андыктан официалдуу түрдө жеңүүчү аныктала элек. Ал учурда жекеме-жекеде эки оюнчу бар. Дастан Баурбеков жана ошондой эле анын түздөн түз каршылашы Бакай Султан уулу болгон. Андан ары жекеме-жекеден эңип кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралган, бирок азыр чейинден чыккандан кийин бирде жаш күч, бирде Кара Бура командасынын оюнчулары ылдый эңкейүүдө, бирок жете алган жок азырынча алар. Кара Бура жаш күч, Аракет Сынташ Атбашы командаларын жетекчилиги. Дагы аракетти көрүш керек. Азыр капталдан сүздүрүү болбойт. Калыс бардын көзөмөлгө алыш керек. Өтө турган чогулушта болуңуздар абдел. Ал учурда жаш күч командасынын курамындагы Адилет Мамасали уулу экранда. Жана өзүңүздөр көргөндөй капталдан сүздүрүп кетти. Ошого байланыштуу азыр эми пикир келишпестик чыр-чатак чыгып жатканда эми мындай нерсенин кереги жок. Спортто дайым атаандаштар бири-бирин сыйлашы керек чындыгында. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эми бардыгы өзүн кармаш керек. Салкын кандуулук керек. Албетте, мына ошол Кара Бура оюнчусу атаандашына карата орой мамиледе ойноду, бирок бардыгын калыс чечет. Ошондуктан улам мындай жаңжалдын чыгаруунун кереги жок. Сүздүрдүү жаза мамыга кетирилет. Андан башка албетте жаза колдонулбайт, өзүңүздөр билгендей. Андыктан калыс бардыгын азыр жөнгө салыш керек. Анын үстүнө беттеш бүтөйүн деп да калды. Эки тарапты биз ынтымакка чакырабыз. Мындай учурларда командалардын машыктыруучулары, жетекчилери албетте жөнгө салыш керек абалды. Андан башка сабыр эткиле, сабырга салып чечкиле. Анча эми
чечилбей турган маселе жок. Бардыгын чечсе болот. Калыстардагы жада калса келгише албай кала турган учурлар кездешет. Oyun talasına gelgile. Erejeni bozup, erejeni oyun turunda yeme buzganga tuğra gelet. Attın başına ye olmaya kalacak. Oşante dağı. Erlan. Ооба, Карабура командасынан азыр Генерал менен ойнап жаза мамыга кетирилди. Бул туура эрежеге ылайык. Азыр эми андан ары беттешти улантыш керек. Убакыт деле соңуна келип жетти, бирок калыс кайрда менимче кошуп берет. Менимче командалар азыр оюнду улантууга даяр. Эң башкысы ашыкча оюнчулар чыгышы керек. Жана чабуул башталды. Жаш күч командасы улакталар. Замат алдыга озуп барды. Ыргыталабы жокпу? Жакшы мүмкүнчүлүк жана салууга абал. Жакындап калган мезгилде коргонууга оюнчулар жетип келди. Азыр 4-3 ойноп жаткан кезде, андыктан бир салымга жетишип калса болот. Беттешти эми сактап калат деп айтпайлы. Бирок бир салымга жетишип калышы мүмкүн. Жаш күч оюнчулары, коргонуудагы оюнчулар артта калгандай болгону, алдыда 2 оюнчу бар. 4-өлөп жетише алабы, жокпу? Чөгөрө сыргытууга мүмкүнчүлүк жаралды. Жана улактай казанда 5-2 эсеби катталууда. Шуну менен эми чекит деле коюлгандай бүгүнкү салымдарга азыр эми убакытка жараша калыстардын кошуп берген мүнөтүнө жараша болушу керек. Акыркы минута. Акыркы 1 мүнөт. 1 мүнөт бар. Айырма 3 улак. Акыркы минутанын акыркы секундалары. Ылдый эңкейип командалардын акыркы иш-аракеттери. 9-май. Жүрүүдө жана жаш күч оюнчусу жерден илип кетүүгө жетишти. Бул Адилет Мамасали уулу. Чындыгында жаш күч командасынын курамындагы Адилет Мамасали уулун белгилеп өтсө болот. Өтө активдүү оюнчулардын бири. Андан сырткары Бакай Султан уулу дагы өзүнүн мыкты тарабынан көрсөткөн оюнчу менимче. Андыктан бул оюнчулар ушундай командасында өзгөчөлөнүп турган оюнчулардын катарында. Жана Адилет Мамасали уулу жакшы эле баратат, бирок чабуулду жыйынтыгына чыгара алабы? Жок, акыркы секундалар 2-1. беттеш соңуна келип жетти. Рахмат.